Саламатсыңарбы балдар? Арабаңар менин алтындай болгон, күмүштөй болгон алтындай окуучуларым. Анда эмесе балдар, биз сабакты баштаардан мурда биз жагымдуу маанай тартуулап, бүгүнкү сабагыбыз эң жакшы сабак, эң көңүлдүү сабак болсун. Жылмаюу бул адамдын өмүрүн узартат экен, күлкү ден соолуктун мүлкү демекчи. Баарыбызды бул жака чакырмакчы балдар. Анда эмесе өз сабак менен бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулабайлы. Кана балдар, катарабыз. Кана балдар, баштайбыз, анда эмесе. Азаматсыңар балдар. Биз бүгүн болсо сабак баштаардан мурун баарыбыз бирибизге жылмайып, жагымдуу жылмаюу тартуулабыда. Азаматсыңар. Анда балдар, менин оң кол жак бетимдегилер Орун Бышыктооч, ал эми сол тарабындагы менин алтын жолдун окуучуларым Мезгил Бышыктооч болуп эки топко бөлүнөбүз. Анда эмесе орун алгыла. Баарыбыз көңүлүбүздү бурабыз. Бул жерде окшоштугуңуздар, мындайча айтканда же аналогия түшүнүктөр. Балдар, бул жерде карышкы кой деген эки түшүнүк берип жатат. Бул окшоштуктардын 4 варианты бар экен. Демек, ой жүгүртүп карышкы кой деген үлгүгө кайсы варианттар туура келерин ойлонуп туура жооп беребиз, балдар. Кана, биринчи варианты А варианты топоз уй экен, балдар. Андан кийинкиси Б варианты ит кийик экен, андан кийинкиси чөбө тоок экен, андан Г варианты арстан жана маймыл экен. Кана балдар, кайсы топ жооп бермекчи? Кана, тоноз кана? Кана Нурсезим? Bu variantlarda bölüm makine çöp topladılar, kaçta koyulan okşoş. Экөөбү окшоштуктары, жакын окшоштуктар экен. Ошондо Нурсезим Азамат чөө жана тоок деген вариант туура экен. Кашкы менен койго туура келет экен. Азаматтын балдар, силерге мен жакшы жооп бергениңер үчүн бул жерде кеп буржум бар. Ушул кеп буржумдун ичиндеги чүкөлөрү менен силерди бааламакчымын. Ошондуктан балдар, бүгүн чын Куран айынын 14-ü күнгө жума, баарыбыз мектебибизде ачып жазабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыздын аты бышыктооштун маанилик түрлөрү, мезгил жана орун бышыктооштор. Доскада теманы жазабыз, балдар. Биз буга чейин бышыктооштун маанисине карата 6 түргө бөлүнүп өткөнбүз, балдар, 6 түргө. Алардын кандай түрлөрү бар эле? Кана эске салабыз, бышыктооштун кандай маанисине карата 6га бөлүнүп чыгганда туура Азамат орун бышыктооч, мезгил бышыктооч, максатта колдотор туура айтабыз, кана? Сын-сыпат бышыктооч, сан өлчөм бышыктооч, ошону өтүп 6га бөлүнүп экен, маанисине карата. Ар бирин өзүбүзчө өтүп келип, бүгүн бизге орун жана мезгил бышыктооч деген темага келип токтолдук. Анда көрөбүз. Мезгил бышыктоочтун кыймыл аракеттин мезгилдери болгон убактысын билдирген айкындоочу мүчө мезгил бышыктооч деп аталат экен. Мезгил бышыктоочтун өзүнө жооп берген суроолору бар экен. Качан, кайсы убакытта, качанкыга чейин, качантан бери, качандан тартып, кайсы маалда деген суроолорго жооп берет экен, балдар. Мезгил бышыктооч. Балдар, карайбыз. Анда эмесе, мисал сүрөттөр аркылуу баары суроолорду кол кою менен көрүп атат, балдар. Анда эмесе, бул сүрөттөр аркылуу сүйлөп түзөбүз, балдар. Сүрөттөрдү баары сүрөттөр алсак, бул биринчи сүрөттө маралдын же болбосо эмненин сүрөтү турат? Эликтин сүрөтү турат, балдар. Маралдын же эликтин сүрөтү турат. Андан кийинкиде болсо баары эки топ ойлонуп түзүп баштайбыз. Кийинкиде мезгилдин сүрөтү турат. Андан кийинки сүрөттө дагы 3 киши жөнүндө сүрөт турат, балдар. Эми баарыбыз ошол мезгил бышыктоочту катыштырып сүйлөп түзөбүз, кана? Кана, ким айтат, кана? Кана Нурсезим? İlgeri 3 bir tane oldu. İlgeri 3 bir tane oldu. Kaçar? İlgeri. Bu жерде мезгил бышыктооштун милдетине карап качан деген суроого жооп берди.
түсініп түзейін. Мисалы, мектептен қачан шығасыңар, қайдан? Мектептен бұл жатыс жөндөмөнүн суроосуна жооп берип, орун бышыктоочтун милдетин аткарып жаткандыктан, ошол орун бышыктоочко дал келет да бул сөз. Анан кайда деген сөзгө жооп берет. Кайдан ордун көргүзүп жатыр, кайдан чыгат экен? Мектептен чыгат экен, азаматыңар, андан кийин мен буга та деген белгини бермекчимин, Абдулайсыз. Кана кейинки сүрөткө балдар. Кана Абдулайсыздын кана берсем. Мен керектен стадион деген стадиондун сүрөттүстүм. Футбол сүйүүчүлөр стадионго карай жөнөштү. Каяка карай стадионго? Бул жерде стадион деген сөз орун бышыктоочтун мезгилин Балдар biraz canım tekrar sıramı tura verdi. Kim tolukta kana? Kim tolukta bilet kana? Kim yardım bilet bu toptu? Kana aytыңыз. Futbol sүйүүчүлөр стадионго карай жөнөштү дегенде бетке каяка карай стадионго берди. Бул орун бышыктоо, ошо стадиондун ордун көрсөтүп турат. Китебибиздин 175-бөлүгүн ачабыз. Ал жерде достор деген текст бар экен, балдара. Biz buga чейин бышыктоочтордун берген маанилерине карата 6га бөлүнөрүн билебиз. Бул менин колумда да турат. Анда эмесе, биз буну алуу менен эмне кылабыз? Көнүп иштейбиз, балдар, баарыбыз дефтерибизге жазабыз. Ушул көнүгүнү иштеп жатып, биз эмнелерди кылабыз? Бул жерде сүйлөмдөргө суроо берүү аркылуу бышыктоочтун берген маанилерине карата 6га бөлүнөрүн далилдеп чыгабыз. Анда эмесе, балдар, баарыбыз иштейбиз, мен силерге тааныш алып коеюн, эгер кимде керек болсо. Ушул жерде суроо берүү аркылуу бышыктоочтун сүйлөмдөргө суроо берип, кайсы милдетти аткарып жаткандыгын белгилейбиз. Биринчи биргеликте иштей алайын деп топтора, өз алдыбызда иштеп туруп, дефтерибизге жазабыз, балдар. Балдар, биз жаңы эле мезгил бышыктооч, орун бышыктооч уруттар боюнча эрежелер менен ошол эле сүрөттөр аркылуу, мисалдар аркылуу мезгил бышыктооч менен орун бышыктоочту билдик, балдар. Анда эмесе, калган билимибизди андан ары тереңдетүү максатында биз силерге мен бул колумдагы турган сөздөр багындыруучу жана багыныкы сөздөрдү аралаштырып жазып койдум. Ошол сөздөрдү жери аркылуу жеткизип, аларга суроо берүү аркылуу кайсы бышыктоочтун милдетин аткаранын аныктап бересиздер, балдар. Орун бышыктоочко дал келе турган суроолорго жооп бере турган сөздөрдү кошо кылабыз да. Мисалы, айылга бара жатабыз кайда? Айылга Отурганда жазып отырабыз. Кырманга жеттим кайда? Кырманга. Ысык көлдө эс алды кайда? Ысык көлдө. Максаттыкында калышты каякта? Максаттыкында. Мектептен бери бара жатабыз каяктан? Мектептен бери. Алыстан көрүндү кайдан? Алыстан. Кайсы суроолорго жооп берип атат Абдулайсыз? Орун бышыктооч суроолоруна жооп берди. Биз менин табы сүйлөм түзсөк, орун бышыктоочторго жооп берген сүйлөмдөр келип чыкты. Азаматсың, Абдулайсыз. Кана? Бизге берген туташтырма мезгил бышыктоочунун суроолоруна жооп береткен. Акыркы күндөрү кезикпей калдык. Качан кезикпей калдык? Акыркы күндөрү ошондо жолуксак болмок, качан? Биз бул текстте ушу бышыктоочтун ушу мезгили же оруну кайсынысына жооп берет, ошону таап алдык. Бул жерде достор, бул китеп жакшы жазылыптыр. Бул китеп кандай жазылыптыр? Жакшы жазылыптыр. Ошо кандай жазылганын ушул жерде белгилеп турат. Бул нуска дүкөнүндө бар экен.
бул кайда бар экен? Нуска дүкөнүндө. Мен кече сатып алдым. Мен качан сатып алдым? Мен кече сатып алдым. Акыл эсти өстүрүү максатта окусам дедим. Эмне максатта? Акыл эсти өстүрүү максатта. Азаматтын айтууга бул жерде суроо берүү аркылуу бышыктошторду далилдөө андан эмес гана Абдухалим. Бул жерде сүйлөмдө буюрса бул китепти дагы көп жолу байкап чыгам. Канча жолу бул жерде көп жолу деп мезгил бышыктоштун милдетине жооп берет. Азаматсың жакшы эки топтон туура белгилептик. Азаматсың анда эмесе балдар Санжыргалуу казына деген туумубуз бар. Ушул жерде иштеген тексттерибизде Санжыргалуу казынанын астына барып илип коебуз. Азаматсыңар балдар. Текшерип көрөлү балдар. Туура кылдыңар азаматсыңар балдар. Мынакей биринчиге кандай, дүкөндө, кайда дүкөндө, качан сатып алдым, кече сатып алдым, эмне максатта, акыл өстүрүү максатта окусам дедим дейт. Жаккан үчүн сунуштап отурам. Эмне үчүн? Жаккан үчүн сунуштап отургандыгын туура белгилеген азаматсыңар балдар. Андан эмесе балдар, бүгүнкү биз өтүп жаткан темабызды бышыктап алыш үчүн силерге мен тесттик суроолорду дайындап келдим. Андан эмесе баарыбыздын көңүлүбүздү экранга бурабыз гана барыбыз. Кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын, белгисин билдирген сүйлөм мүчөсү балдар. Кайсы экен? Бул жерде көп вариант берилген. Аныктооч, баяндооч, бышыктооч жана толуктооч экен балдар. Кыймыл аракеттин дейт кана. Айтылып, сүйүнүп канакей. Менимче А варианты аныктооч. Аныктооч кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын билдирсе экен, туура эмес болуп калды кана. Ким жардам берет? Кана Бекзат. Менимче бул варианты бышыктооч. Туура азаматсың. Бул жерде кыймыл аракеттин кырдаалын белгисин көрсөткөн сүйлөм мүчөсү кайсы эле? Мезгил бышыктооч экен, Анда балдар баарыбыз экранга көңүлүбүздү бурабыз. Бул жерде жаз деген жаздын сүрөтү турат да. Үйдөн текст түзүп келебиз. Ал текстке ат беребиз. Андагы тексттен биз суроо берүү аркылуу бышыктооштун түрлөрүнө сүйлөм түзүп келебиз балдар. Саламатта калгыла.